Адам туулган күндөн тарта жараткандан 3 нерсе берилет. Жана аталган 3 шуага өмүр бою аны коштоп жүрөт. Алар ата журт, улут жана улуттун тили. Бул үчөө бири-биринен ажырагыс. Улуттун тили жоголса анын өздүгү жоголот. Өздүгүн жоготкон журт түбүнөн ажырайт. Ошондуктан туулган жерди барктоо, ата-бабадан калган тилди сактоо жана улуттук баалуулуктарды айтып жеткирүү ар бир жарандын атуулдук милдети. Акынды да тарбиялаган бул туулган жер. Бүгүнкү поэзия кайрыктарында да мына ушул туулган жер жөнүндө, ата журт мекен жөнүндө маектешүүгө каарманыбызды чакырганбыз. Ал Нурила Темирбаева айым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз анда маектин алгачкы бөлүгүндө өзүңүз жөнүндө таанышып, туулган жериңиз, акындыкка түрткү болгон себептер жөнүндө окусак. Мен өзүм Алай районунун Кызыл Коргон айылынын кызы болом. Жашым 55-те, 70-жылы туулгам. Балалык чагым ушу башкалардай эле меники деле айылда өткөн. Андан кийин ошол ырга болгон кызыгуум мен окуучулук кезимден эле башталган экен, мектепте эле. Бирок өзүмө жакшы сезилген эмес. Кийин баягы азыркы интернет заманы болгонуна байланыштуу көпчүлүк кыздар, классташ кыздарым айтат да, сен ошол окуп жүргөндө эле каалоо тилек, баягындай кыска жырларды жазып берет элең дейт. Өзүм эми анча элес албай калган экен. Бирок негизги эң биринчи кадамым ошо студенттик мезгилде мен өзүм Жалал абаддагы Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайын аяктагам. Ошол жерде студенттик кезде жүргөндө баягындай коомдук мадайный иш-чараларда анча-мынча саламдашууларды жазып бере коюу түрүндө акыйнектерди жазып берип, кээ бирлерине өзүм катышып, ошентип жүргөм. Ошол учурда башталганда студент өзүм билгенден ошо студент кезимде башталган. Желбирей берсин желегим. Көкөлөсүн көктө жанган жылдыздай, көөнөрбөсүн көчмөн элим кыргыздай, кылкылдаган кызыл туубуз желбиреп, кыйырына таанылт элди чыңгыздай. Жерге түшпөй бийик турсун дайыма, жергебизде тынчтык орноп дагы да, жакшылыкка жарыштарда кылкылдап, жылуу сезим тартууласын баарына. Эң белгиси элибиздин кызыл туу, эң маанилүү ыйык жана сымбаттуу, элди жерди кандай сактап коргосок, эч кынтыксыз коргоо керек туубузду. Кыргыз жерим. Аскасы тийип асманга, ак булут каалгып асманда, арийне кооз көрүнөт, алыстан карап жатсаң да. Ак мөңгү ээрип аскадан, агылып түшөт жылгадан. Асылым кыргыз жеримде, артыкча көрөм кыйладан. Жазданып жашыл шиберди, жайкалып жатат тоо бети, жараткан жасап койгондой, жагымдуу сүйкүм элеси. Жап-жашыл бойдон арчасы, жайкышы турат карачы, жайында барып эс алса, жашарат адам баласы. Кызыгып кыргыз жерине, кызматты кылып бериле, кор кылбай баркта балалы, кадырлуу элим келгиле. Жаша Манас. Урпагыбыз улуу Манастын, уул экени чындык таластын, урууларга бөлбөй кыргызды, сактап келген ата бабасын. Манас айтып ураан чакырып, даңазалап элге айтылып, кылым кезип дүйнө окушар, китеп болуп том-том жазылып. Баатыр Манас баарын багынтып, кыргыз деген атты жайылтып, кылымдарга өчпөс эл болуп, көп өлкөгө калдык таанылып. Жаша Манас, жаша түбөлүк, жакшылыкка болуп күбөлүк, сен баштаган улуу көч менен, кыргыз элим өмүр сүрөлүк. Сен баштаган улуу көч менен, кыргыз элим өмүр сүрөлүк. Биз биринчи советтик доордон бөлүнгөндө биз жаңыдан гана бутка туруп келе жаткан, өзүбүздү түздөп келе жаткан, ар бир тармагыбыз жаңыдан өнүгүп келе жаткан мамлекет болчубуз. Андан бери көп жылдар өттү, мамлекетибиз көп нерселерди башынан өткөрдү. Анын айтайын дегеним, сиз байкадыңызбы, биздин бул ушул жылдар аралыгында эмнелерди баштан өткөрдүк жана ошону эсепке алганда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат?
сиз көрүп жатасызбы? Ооба, мен дагы мына ошол бардык эгемендүүлүктүн бардык тепкичтерин басып өттүм десем болот. Ушу 91 өзүм 70-жылкы болсом, азыр мына 55-ке чыгып атам деп атпаймынбы? Сен айткандай колхоздоштуруу маалында дагы иштеп жүрдүм, совхоз маалында да иштеп жүрдүм. Азыр мына айыл өкмөт, айыл аймагы деп аталып калды. Жылдан жылга жаңырып, жылдан жылга заманыбыз өзгөрүп, өзгөрүүлөр Кудайга шүгүр жылыш болуп атат. Анан азыркы заманыбыз, азыркы башчыларыбыз Кудайга шүгүр аябай. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, жолдор салынып атат, жолдор кеңейип атат, жаңы имараттар салынып атат. Эми эң биринчи эле элибизге ынтымак, ыйман, анан тынчтык керек. Ошондой болуп, баягы эгемендүүбүз, биз демократиялуу өлкөбүздө эле кыйкыра берсек, дагы артка кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн сабырдуулук тилейм. Сабырдуу болсок, дагы мындан жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Эгемендик майрамга. Куттуу болсун эгемендик майрамың. Кубанамын эркиндикти алганың. Кыргыз деген атыбызды өчүрбөй, кылымдардан кылымдарга жашагын. Жылдан жылга жаңыланып өзгөрүп, жашообузду жеңил кылып өткөрүп, жапырт иштеп жаңырталы өлкөнү, Кыргызстаным. Өрүш тартып өнүгүп, кем байлыгың элге туура бөлүнүп, көлдөй толкуп бийиктерге жетели, күч кубаттуу өлкө болуп көрүнүп. Кыраан манас урпагыбыз эзелтен, кыйын күндө кабыландай шерденген, кудуреттүү Кудай колдоп элимди, көксөгөнгө жеткире бер дембедем. Жерге бизде тынчтык орноп ардайым, жаратканым жамандыктан сактасын, желбиресин жерге түшпөй желегиң, жалпыбызга ошол менин кааларым. Желбиресин жерге түшпөй желегиң, жалпыбызга ошол менин кааларым. Эне тилим. Эне тилим, эчен жолду баскан тил. Эне тилим, ата-бабам айткан тил. Эне сүтү менен бирге куюлуп, кулагыма кыттай уюп калган тил. Эне тилди баалап барктап жүрөлү, эне тилди кыз сүйгөндөй сүйөлү, эчен кылым өтсө дагы тил барктуу, о жарандар эне тилде сүйлөйлү. Эне тилим эч өчпөсүн тарыхтан, кыргыз өзү кыйын элбиз жаратман, мурас кылып эл жер менен бирдикте, калтыралы баалуулукту кайрадан. Мурас кылып эл жер менен бирдикте, калтыралы баалуулукту кайрадан. Акындар жаратылышты, сулуулуктарды, ар кандай кооз нерселерди жүрөк менен туюп, чымыкты чыгармаларды жазып келет. Көп акындарды ыр жазууга туулган жер дагы түрткү берет да. Андыктан киндик кан тамган ата мекен сиздин оюңузда кандай элестер менен сүрөттөлөт? Мен Москвага барып калдым заман талабына ылайык. Ошо Москвада жүргөнүмдө меники аябай курчуду десем болот да, ырларымчы. Себеби алыста жүргөндө туулган жердин, мекендин кандай экенин, топурагына чейин, ташына чейин сагынасың дейт го. Ошол сыяктуу мен дагы ошол Москвада 3 жыл жүрүп калдым, баягы ковид маалында. Ошол маалда аябай көп ырлар жаралды. Туулган жердин сөз, сагынуу, ошол тууралуу ырларым мындан ошо 4-5 жыл мурун аябай курчуп көп ырларды жараттым. Жети дубан. Борборубуз Бишкек шаарынан, Кыргызстанды баары тааныган, ордолуу ош анын жүрөгү, орун алып түштүк жагынан. Өзгөчөсүң чүйүм сары өзөн, ар улуттар жашайт көптөгөн, ысык көлдү дүйнө тааныган, эс алууну көздөгөн. Талас десе Манасты эстеп, Чыңгыз турат көзгө элестеп, күргүчтөнүп нарын дайрасы, көктү терейт тоосу мелтиреп. Жалал-Абадтан чыгып кендери, Курманбектин өскөн мекени, бейпилдикте жашай беришсин, өрүк зарлуу баткен элдери. Жети дубан бирдей чыңалган, жеңиштерге жетип сыналган, жети жака жайып канатың, жетиле бер жергем Кыргызстан. Жети жака жайып канатың, жетиле бер жергем Кыргызстан.
ыргайланган өмүрлөр, кээде күлүп, кээде чөгүп көңүлдөр, канчайлаган ыргайланды өмүрлөр, каалоо тилек өмүр жолум баарысын карап окуп баа бергиле өзүңөр. Эскерүүлөр элжиреткен огондор, эргүү келип эңсеп жаза койгондор, эчен жолу жазып кайра өчүрүп, эстегенде бир баракка толгондор. Жашоо, турмуш, жаратылыш баары бар, жүрөгүмдүн толтосунда дагы бар. Жаратканым берс өмүрдүн узагын, жан дүйнөмдөн дагы көбүр жазылар. Жаратканым берс өмүрдүн узагын, жан дүйнөмдөн дагы көбүр жазылар. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер эгемендүүлүгү жок, башка мамлекеттердин карамагында же болбосо улуу державалардын карамагында жашап келет да. Ал эми биз суверендүүлүгүбүзгө жетишкенибизге 33 жыл толду, андан да ашып баратат десек болот. Анын сыңарындай биздин элибиздин ушул эгемендүүлүктүн кадыр баркын, баасын биле алдыбы сиздин оюңузда? Эми кыргыз эли илгертен эле баягындай кыргыз деп коет, кыргыз жоюлгус дегендей мамлекет болгон үчүн беш кол бирдей эмес экен. Кээде баалап, барктап, бартаганга аракет кылганыбыз менен арабыздан чыгат экен да. Каршы чыккандар, андай эмес, мындай кылыш керек. Анан демократия десе эле биз болсо ушундай катуу берилип кеттик. Өзүм билемдикке алып, эркин сүйлөш керек десе эле туура эмес сындарды коюп атабыз. Бирок ушунчасына шүгүрдөшүбүз керек да. Сен айткандай, азыр эл тынч, заман тынч болсо, ошол баарыбызга неме да, кандай десек, сыймык, чоң жетишкендик. Ошон үчүн баардыгыбыз элдин ынтымагын, замандын тынчтыгын сактоо үчүн аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Кыргыздар кыргызча эле сүйлөйлүчү, кызгалдактай кулпуруп гүлдөйлүчү, эзелтен ата бабам мурас кылган, эл жерди эне тилде сүйөлүчү. Кыргыздар бөлүнгөндү коелучу, кулпуруп ажайып бир тололучу, бир ата бир эненин уул кызындай, биригип бир ынтымак бололучу. Кыргыздар аяламга жайылталы, кылымдар сактап келген каада салтты, бабалар басып өткөн жолун улап, барктасын улуу Манас урпактары. Бабалар басып өткөн жолун улап, баркталсын улуу Манас урпактары. Мекен сакчыларына. Тынчтыгын сактап мекендин, түн күнү коргоп келесиң, тың чыкса биздин жоокерлер, тилеймин тынчтык сересин. Чек ара чебин кайтарып, душмандын мизин майтарып, ар кандай катаал шарттарда аянбайт жанын сакташып, ата журт үчүн ант берип, сөзүнө иши дал келип, намыскөй биздин жигиттер, касташкан жоого тап берип, кайтарып ата мекенди, кайраттан тайба эзели, кай жерде жүрсөң аман бол, күчтөнүп кыргыз жоокери. Кай жерде жүрсөң аман бол, күчтөнүп кыргыз аскери. Илхом деп коебуз, кээ бир учурда эргүү деп коебуз. Мына ушул нерселер ар бир адамда ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар тынчтыкты сүйөт, кээ бир адамдар шан шөкөттүү жайлардан эргүү алат, кээ бир адамдар болсо күтүлбөгөн жерде, мисалы үчүн кайсыл бир ойго салган нерселер ыр жазууга түрткү бериши мүмкүн кээ бир акындарда. Ал эми сизде кандай учурда ыр жазууга дем пайда болот? Мен көбүнчө бардыгы менимче акындардын көбү эле түндө сыр жаратат дейт го. Ошол сыяктуу мен буга чейин мектепте да иштедим деп атпайм, окууну бүтүп келип мектепте иштегенимде ошо түнү менен эле акбаратты көп карап эле ошол мектептеги иш чараларга баягындай 2 классты жарыштырат элек, ошондорго эле ыр жазып түндөсү көп жазат элем да. Ал эми азыр мына пенсияга чыгып, уже пенсия курагындамын азыр. Ошо пенсияда жүргөн маалымда көргөнүм эле заманды карап, кыйынчылык болуп атса, же болбосо бир кырсык болуп атса, же бирөөлөрдүн туулган күнү болуп атса, ошолорго эргүү эле жазып кете берем да. Азыркы учурда ошентип жазып калдым ырларды. Ар кандай эргүү алып кете берем, ошого карап жазып кете берем.
Аярлуусуң аялзат. Эне деген бул ыйык сөз башкысы. Эне деген бул бейиштин ачкычы. Жүрөгүнө кең ааламды батырган. Энелер бул балдарынын бактысы. Аял деген аяаламдын сулуусу. Балдар үчүн күндөн дагы жылуусу. Апа деген эч нерсеге тең келгис. Аруу жансың улуулардын улуусу. Аял деген аярлуусуң ардайым. Аман болуп узак жаша ылайым. Аялдар бар дүйнө көрктүү көрүнөт. Аялдарда болбосун эч муңайым. Аялдарды колдон келсе сыйлайлы. Аял затка кыянаттык кылбайлы. Аягыла барктап баалап аларды. Аял эне, аял апа бил баркын. Эк сүйүүлөр фонтан болуп атылса, эжа бербей толкуп ташып чачылса, эстен кеткис элес калат сезимде, эки жүрөк бири-бирин табышса. Эк сүйүүлөр эргүү берет адамга, эң бир сонун ой кыялдар башкача, эл ичинде аңыз болуп айтылган, ичен деген сүйүүлөр бар таптаза. Эк сүйүүлөр эстен кетпейт канчага, эзелтеден айлангансың дастанга, эр жигитти кубанткандай ыйлаткан, эк сүйүүлөр таза бойдон сакталса. Эр жигитти ыйлатканда кубанткан, эк сүйүүлөр таза бойдон сакталса. Келиңиз, өзүңүздүн пландарыңыз жана ой тилектериңиз тууралуу окусак. Жакшы, мен айтып атпайм, ошол 3-4 жылдын ичинде Москвада жүргөндөн баштап катуу эргүүлөр келди деп. Ошондо эми жаңадан азыр интернет заманы болгон үчүн мурда бири-бирибиз менен акындар байланышпайлы, ар кимиз то тарапта айылда, туш тарапта эле ыр жазып жүрө бергенбиз өзүбүз билгендей. Азыр эми мына ошо интернеттин заманы болгон үчүн өзүбүзчө группа ачылып, группалар түзүлүп, ошол группалар аркылуу бири-бирибиз менен маектешип, ыр жазуунун техникасы, ыр жазуунун үлгүсү, дагы эмне кылышыбыз керек, кандай алдыга жылышыбыз керек деген группалар аркылуу сүйлөшүп, анан ошолор түрткү болуп, мен мына колумдагы китепти бүгүн жаңыдан чыгардым да, китебим ушул жерден эле чыгартып, биринчи алгачкы китебим ушул жака алып келип, автордук китебимди алып келип отурам. Ушунун ичинде менин бүт ой санааларым, ой тилектерим, мекен жөнүндө, өзүмдүн үй бүлөм, жолдошум, сүйүү, бардык темалар ушунун ичинде камтылып жазылды. Бүгүнкү программага келип, бизге конок болуп, мыкты ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы чыккан китебиңиз байсалдуу болсун деп тилектешпиз. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушуну менен поэзия кайрыктары көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.